сабак. Саламатсыңарбы балдар? Математика сабагына керектүү окуу куралдарыңарды даярдаган болсоңор, ыңгайлуу отуруп, сабакка жакшылап көңүл бөлгүлө. Сабак. Сабагыбызды баштаардан мурда бир аз ой жүгүртүп алалы. Теңдеме деген эмне? Кана ойлонобуз. Ооба, азаматсыңар. А вариант туура. Белгисиз санды камтыган барабардык теңдеме деп аталат. Кийинки тапшырмага көңүл бургула. Кайсы теңдеменин тамыры туура? Жакшылап ойлонобуз. Ооба, туура жооп Б варианты. Анткени теңдеменин тамыры 36 саны. Балдар, биздин бүгүнкү сабагыбызда теңдеме чыгарууга байланыштуу. Бүгүн сабакта теңдемедеги белгисиз санды табууда амалдардын өз ара байланышын билүү зарыл экенин түшүнөсүңөр. Теңдеме чыгарууда амалдардын байланыштарын колдонууну үйрөнөсүңөр. Теңдемени оозеки түшүндүрүү менен чыгарууга калыптанасыңар. Балдар, бизге теңдеме берилди. Кантип чыгарабыз? Кана ойлонобуз. Биз менен кошо Айдин менен Акбар да чыгарат. Кана кимисиники туура? Ооба, Акбардыкы туура. Айдин эмнеден ката кетирди деп ойлойсуңар? Ал эмнени эске алган эмес? Жаныңардагыларга Айдиндин эмнеден ката кетиргенин айтып бергиле. Балдар, биз дагы Айдиндей теңдемени чыгарууда ката кетирбеш үчүн амалдардын өз ара байланышын билишибиз керек. Балдар, берилген жазууга көңүл буралы. А кошуу Б барабар С. А бул жерде биринчи кошулуучу. Б экинчи кошулуучу. С сумма. Биринчи кошулуучуну табыш үчүн суммадан экинчи кошулуучуну кемитебиз. Экинчи кошулуучуну табыш үчүн суммадан биринчи кошулуучуну кемитебиз. Кийинки жазууга көңүл бурабыз. А кемитүү Б барабар С. Бул жерде А кемүүчү, Б кемитүүчү, С айырма. Кемүүчүнү табыш үчүн айырма менен кемитүүчүнү кошобуз. Кемитүүчүнү табыш үчүн кемүүчүдөн айырманы кемитебиз. Кийинки жазууга көңүл буралы. А көбөйтүү Б барабар С. А биринчи көбөйтүүчү, Б экинчи көбөйтүүчү, С көбөйтүндү. Биринчи көбөйтүүчүнү табыш үчүн көбөйтүндүнү экинчи көбөйтүүчүгө бөлөбүз. Экинчи көбөйтүүчүнү табыш үчүн көбөйтүндүнү биринчи көбөйтүүчүгө бөлөбүз. Кийинки жазууга көңүл буралы. А бөлүү Б барабар С. Бул жерде А бөлүнүүчү, Б бөлүүчү, С тиинди. Бөлүнүүчүнү табыш үчүн тиинди менен бөлүүчүнү көбөйтөбүз. Бөлүүчүнү табыш үчүн бөлүнүүчүнү
тииндиге бөлөбүз. Балдар, биз амалдардын компоненттерин, алардын өз ара байланышын кайталап алдык. Теңдеме чыгарууда амалдардын өз ара байланышын билүү абдан маанилүү. Балдар, берилген теңдемелерге көңүл бурабыз. Теңдемелер жөнүндө эмнелерди айта аласыңар? Ооба, бул теңдемелер жөнөкөй теңдемелер. Биринчи катардагы теңдемелер кошуу амалындагы теңдемелер. Экинчи катардагы теңдемелер көбөйтүү амалындагы. Үчүнчү катардагылар кемитүү амалындагы. Төртүнчү катардагылар бөлүү амалындагы теңдемелер. Эми балдар, биринчи саптагы теңдемелерге көңүл бурабыз. Эмнени байкадыңар? Ооба, биринчи катардагы теңдемелерде белгисиз биринчи компонент экен. Дагы эмнени кошумчалай аласыңар? Эми теңдеменин чыгарылышына көңүл буралы. Эмнени байкадыңар? Ооба, теңдемелердин баары тескери амал менен чыгарылды. Анткени математикада тамга биринчи орунда турганда бардык амалдагы теңдемелер тескери амал менен чыгарылат деген эреже бар. Эми кийинки саптагы теңдемелерди карайлы. Эмнени байкадыңар? Ооба, бул теңдемелерде белгисиз сандар экинчи компонент экен. Эми чыгарылышына көңүл буралы. Эмнени байкадыңар? Ооба, тамга экинчи орунда турганда кошуу жана көбөйтүү амалындагы теңдемелер тескери амал менен. Кемитүү жана бөлүү амалындагы теңдемелер ошол эле амал менен чыгарылат деген да эреже бар. Ушул жерде теңдемелерди чыгарууда дагы эмнени кошумчалай аласыңар? Ооба, кошуу жана көбөйтүү амалындагы теңдемелер дайыма тескери амал менен чыгат. Балдар, бизге маселе берилди. Анда берилишин көңүл коюп уккула. Түрмөктө 24 метр кездеме бар эле. Костюм тигүүгө бир нечесин сарптагандан кийин 10 метр кездеме калды. Канча метр кездеме сарпталган? Маселени теңдеме түзүп чыгар дейт. Маселе эмне жөнүндө экен? Ооба, түрмөктөгү кездеме жөнүндө экен. Ал кездемеден эмне тигиптир? Ооба, костюм тигиптир. Эми кыскача шартын түзөлү. Түрмөктө канча кездеме бар эле? Ооба, 24 метр. Демек, болгон 24 метр. Сарптады бир нече. Демек, бул белгисиз. Калды 10 метр. Биз кыскача шартын түзүп алдык. Бизге маселени теңдеме түзүп чыгар дейт. Анда теңдеме түзөлү. 24 бул түрмөктө болгон бардык кездеме, аны жазабыз. Эми түрмөктөгү бардык кездемеден сарпталган кездемени кемитишибиз керек. Сарпталган кездеме белгисиз. Биз белгисизди X менен белгилеп алабыз. Барабар белгисин коебуз. 10 метр кездеме калды дейт. Барабардан кийин 10 деп жазабыз. Биз теңдемени түзүп алдык. Эми түзүлгөн теңдемени карайлы. Ооба,
теңдеме кемитүү амалындагы теңдеме экен. Кемитүүчү белгисиз. Теңдеме кайсы амалдын жардамы менен чыгарылат? Ооба, кемитүүчү белгисиз болсо, кемүүчүдөн айырманы кемитебиз. Башкача айтканда, кемитүү амалында экинчи компонент белгисиз болсо, теңдеме ошол эле амал менен чыгарылат. X барабар 24 кемитүү 10 деп жазабыз. 24 менен 10-дун айырмасы 14. Демек, X барабар 14. Эми текшеребиз. 24 кемитүү 14 барабар 10. 24 менен 14-түн айырмасы 10. 10 барабар 10го. Теңдеме теңделди. Акырында жообун жазып коебуз. Демек, 14 метр кездеме сарпталыптыр. Балдар, бизге дагы маселе берилди. Анда жакшылап көңүл коюп уккула. Арсен бир сан ойлоду. Ал ойлогон санды 5ке көбөйтүп, 17-ни кемитсе 23 болду. Арсен ойлогон сан канча? Маселени теңдеме түзүп чыгар дейт. Арсен ойлогон санды биз латын тамгасы менен белгилейли. Анда x көбөйтүү 5, кемитүү 17 барабар 23 деген эки амалдуу татаал теңдеме түзүлдү. Бул жерде x көбөйтүү 5ти белгисиз деп, барабардыктын сол жагына жазабыз. Кемүүчү белгисиз болсо, теңдеме тескери амал менен чыгат. Башкача айтканда, 17ге 23-тү кошобуз. Демек, x көбөйтүү 5 барабар 40 болот. Биз теңдемени жөнөкөйлөтүп алдык. Бул теңдеме көбөйтүү амалындагы теңдеме. Эми белгисизди табышыбыз керек. Биринчи көбөйтүүчү белгисиз. Демек, көбөйтүндүнү экинчи көбөйтүүчүгө бөлөбүз. X барабар 8ге. Биз теңдеменин тамырын таптык. Эми текшеребиз. Башкача айтканда, теңдеменин тамырын X-тин ордуна коебуз. 8 менен 5-тин көбөйтүндүсү 40. 40 менен 17-нин айырмасы 23. Демек, теңдеме теңделди. Акырында жообун жазабыз. Жообу 8. Биз берилген маселени татаал теңдеме түзүп, амалдардын байланышын эске алып чыгардык. Балдар, менин силерге даярдаган логикалык тапшырмам бар. Анда жакшылап кулак салгыла. Туюнтманын мааниси 100гө барабар болгондой кылып, 1, 2, 3, 4, 5 цифраларынын ортосуна каша амалдардын белгилерин кой дейт. Балдар, жакшылап ой жүгүртүп, жогорудагы цифраларды пайдаланып 100 санын тапкыла. Жана үйдөгүлөргө же мугалимиңерге жөнөтүп текшерткиле. Мен силерди бул логикалык тапшырманы оңой эле таап алат деп ишенем. Келгиле балдар, алган билимиңерди текшерип көрөлү. Кайсы теңдемелер тескери амал менен чыгарылат? Кана ойлонобуз. Ооба, А варианты туура. Анткени белгисиз биринчи компонент болсо, бардык амалдагы теңдемелер тескери амал менен чыгарылат деген эрежеге таяндык. Кийинки тапшырманы карайлы. Кайсы теңдеменин тамыры туура эмес табылган?
гана ойлонобуз. Ооба, туура жооп Г варианты. Калган варианттагы теңдемелердин тамырлары туура табылган. Г варианттагы жооп эмне үчүн туура эмес табылганын, туура жооп канча болоорун үйдөгүлөргө айтып бергиле. Балдар, сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүн сабакта амалдардагы компоненттерди, алардын өз ара байланышын талдадык. Теңдемедеги белгисиз компоненттерди аныктап, ага тиешелүү эрежелерди билдик. Маселелерди теңдеме түзүп, түшүндүрүү менен чыгардык. Теңдемени чыгарууда амалдардын ортосундагы өз ара байланышты эске алдык. Бүгүнкү сабакта силер пайдалуу маалыматтарды алдыңар деп ойлойм. Үйрөнгөндөрүңөрдү кийинки тапшырмаларды аткарууда сөзсүз колдонот деп ишенем. Келе сабак. Убакыт учкан куш демекчи, бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип жетти. Көгүлтүр экран аркылуу эмки сабакта жолугушканча сак саламатта болгула.